аэропортко, анан колубузда 3 чемодан. Бир кичинекей. Нет, 2 чемодан, 2 чоң чемодан. По 23. По 23, да. И ручная по 8. Да, ручная по 8. Анан тиги эметип биз вот квартира сняли, ошонун адресин карап эмелиш керек экенбиз. Анан автобуска отурдук, аэропорттон эң чоң Лимузин басы. баралы депчи, Токиого. 1500 кенек автобус, анан көз отурдук. Таксиден экономдук. Таксиден экономдук. Аябай кымбат го. Анан ака барып, Токиодон уже поезд менен жүрүп кеттик деп. Токиодон тиги биздин отельге чейин эме экен, 15 остановка экен. Довольно алыс. Артыбызда Эремектин рюкзагы, кара рюкзак айттым да, Эремектеги рюкзакты карма унутуп калбайлы депчи. Ата биякта аябай киши көп. Унутуп калбайлы деп анан поездге отурдук. Поездге отурганда 2 чемоданды кармадык. Колубузда тиги рюкзак, анан Эремектин да колу өтүп кетти. Кечке карматып жалда оор болчу. Үстүнө коюп коебу. Телашка. Специальный орун бар экен го. Унутуп калбайлы деп отурганда. Бирок экөөбүз аябай чачадык да. Канча саат перелет болуп, Алматыдан Сеулга, Сеулдан дагы 5 саат күтүп, андан тияка Токиого келип уже еще и кеч келдик. 6-ларда, 7-лерде. Эсибиз болуп, отуруп калып, кичине уктап отуруп, анан уже келдик биздин өзүнүн станцияга. Анан аны уже келтирип жүрүү деп экөөбүз кыйын киши болуп чыгып кеттик. Чыгып кетип, анан тигине билет эметип чыгып, уже станциядан чыгып, дагы еще 20 мүнөт жүрүп барат экенбиз депчи. Барат, кетип Эремек утуп туруп. Рюкзакты. Там деньги, паспорт. Ой, бүт барак да, бүт блин. Макбук. Анан еще акча. Жана мен акчаны алмаштырган эмеспиз да. Доллар алмаштырып, доллары. Блин, деп Эремек айтат, не кылабыз, не кылдап, уже давлениясы уже көтөрүлүп, эме болуп, жабылат. Мен айттым, биз да азыр жарым жолдобуз. Бияк станция, бияк квартира. Айттык, жүрүк квартирага баралы, муну коёбу, вещтерди коёбу. Потому что муну менен эки жака рационально. Да. Тем более оор. Тем более тиги поездди таба албайбыз. Ар бир 5 мүнөт сайын жүрүп турат экен. Жака бардык, койдук. Кайра станцияга бардык. Айттык, чала бала түшүндүрүпчү болот. Унутуп калдык рюкзакты десем, биз даже билбейбиз кайсы эме болчу, поезддин номеричи. Десек тиги дагы эметикиле деп бизге визитка берип койду. Кагаз берди. Аякта телефон. Ну, главное, вы заявили. Да, анан неметтик да. Анан бирок все равно тигилер айтышты да, муну эртең чалгыла, бүгүн жалтынан кийин өттү, эч ким жумушта эмес деп. Да, эттис. Экинчи станцияга да бардык. Алар тоже мындай визитка менен киточуп беришет. Телефон номер менен берип коюшту да. Анан туруп биякты уже интернеттен чукуп баштадык, эмне кылабыз депчи. Анан давай анда кайра станцияга баралы. Токиогочу, эң чоң станцияга. Аяка кайра 15 остановка. Кайра бардыңар? Бардык кайра. 40 мүнөт бардык кайра поездге отуруп алып. Аяктан эмеге айттык да, мындай жоготтук десек, тиги кагаз алып чыгып, кандай сумка болчу, эмне болчу, цвети кандай, ичинде эмне бар. Ичинде эмне бар деп. Анан как вы докажете, что булар сеники депчи айттым да, менде кошелек бар болчу. Кошелекте менин карточкам банковский. Банковский карта менин фамилия соответствует, да. Макул күткүлө деди, кетти өзүнчө кабинетине. Чалды бир жакана, чалып 10 мүнөттөн кийин келди, айтты, "О, табылыптыр" деди. Вот это фантастика. Конечно. Оказывается, биз 15-чи станциядан түшкөнбүз. Тигилер болсо конечныйден? 18 нет. Ал конечный эмес болчу, ал эме болчу, кольцевой. Кольцевой, Токиодо жок экен да, конечный деген. Кольцевой экен. Ямато сен турбайбы айланган, күртөтүлгөн. Ямато сен. Кольцевойда жок экен. Көк пояс. Ошо анан блин деп айтты да, мына 19-жу станцияда метиптир, алып коюптур деп, анан деп, бирок уже эртең баргыла. Саат 8-ден эме 8ге чейин иштейт, уже бүгүн 8 болду депчи. Анан экөөбүз кайра кеттик. Кайра квартирага бардыңар? Квартирага 15 остановка. Зато успокоились, душа спокойная. Спокойно, бирок
кайра все равно вдруг акча барбы акча жокпу бизге айткан жок да. Урдап алып коебу деп. Аң тарабы. Аң тарабы эмне болот Андай деп. жок да биякта. Биз тиги Еремек тоже волнуется, эме укталып чыгып анан эмне болот. Мен айттым эми акчаны сумка табылса да акчаны алып коюшту го. алып коюшту го деп ушундай ой Это не кетти. такая страна. Мен айттым да билбейм эми көрө элем хотя бы сумка таап алып туруп ошого жүргөлү деп. Конечно. Эртеси чуркап бардык. Туруп алып сразу жөнөдүк. Ооба, тияка бардык сразу ошол 19-нчы эмеге станцияга. Барып, тиякта оказывается атайын эме бар экен да. Да, кабинет бар. Центр забытых вещей деген бар. Аны да кечки издедик. Оказывается, ал прям эмеде экен. Ылдый жакта. Астында подвалда болот. Подвалда эменин эле жанында экен. Платформанын жанында экен. А биз болсо тиякты издеп, биякты издеп, станцияда чоң экен да. Таптык, аяка такылдатып кирдик. Мындай деп мына бумажканы көрсөттүк. Квитанция. Мындай айткан ушундай деп, хорошо деп алып чыкты. Кара сумканычы. О, деп экөөбүз жыгылтак айтты. Проверьте деди. Ичинде. Содержимое. Чек шумас деди анан. Ичин ачтык. Первым делом кошелек. Ачса акча бар. Акчаны да салдым. Все на месте. Все на месте. Акча деле көп эле болчу, между прочим, полный акча. Ух деп багана жыгаганыбыз айтпаңыз. Молодцы. Рахмат, чоң рахмат деп алдык деген. Вот вопрос, эмне кылыш керек, чтобы не забывать, например? Дагы эле келет да туристтер. Ошо эмелерби? Надо меньше вещей Да. или как? Жок, меньше вещей десеңиз деле все равно. Чарчайт да киши келип турган кийинчи. Лучше тиги эмесин рюкзагын үстүнө койбой, алдына эле. Астына жаныңда кармаш керек. Чемоданын үстүнө. При себе. Чемоданын үстүнө или бутунун прям монтип кысылышат. Вот, уктуңарбы? Ушундай болуш керек. Молодцы. А то Биз да ошондой кылабыз. Переживать этесиң, чарчайсың, унутуп каласың. Да, тем более Киши рассеянный болуп калат. Внимание азыраак кетет, уже уставший киши болуп. Дагы жакшы биздики баары бүт табылды и сразу саттык. Сонун. Ойлогонбуз 2-3 күн иштейбиз. Жок болсо делечи мындай как-то душа спокойныйраак болду да. Эмнеге деп. Всё-таки Япония депчи. Молодцы.